Биздин касиеттерибиздин бир бөлүгү ата тегибизден келаткан касиеттер, экинчи бөлүгү эне тегибизден келаткан касиеттер, үчүнчү бөлүгү белги катары тегеректен келет, төртүнчү бөлүгү биз өзүбүз турмуштук тажрыйбадан, жашоо мүнөзүбүздөн, ата тегибизден тарбия аркылуу жаман же жакшы деп бөлүнүп, жаман сапаттардын баарысын мындай өзүбүздөн кетирип, азайтып жашай турган жол менен келет да. Өзүмүн жараткан Кудайдын алдындагы милдетими колдонгонго берилген бир өзгөчө энергия экен. Буну мен өзүм асырашым керек экен. Асыл дап кармашым керек экен деген түшүнүк пайда болот. Мына ошондо адам өзү ички туюмунан ошол түшүнүктүн деңгээлинде өзүнө тыянак чыгарат. Мен кандайдыр бир иштерди кылганга мага уруксат эмес экен. Бул тыюу салынат экен. Кандайдыр бир жумуштар мага жарашат экен. Ушул жол менен басышым керек экен, жүрүшүм керек экен деген тыянак чыгат. Мына ушул биринчиси туюм көкүрөк туюмдун деңгээлиндеги уюган энергия. Экинчиси бөлүгү бул ошол жөнүндөгү түшүнүк. Үчүнчүсү тыянак. Мына ушул үчөө бириккенде, үчүлтүк болуп адамдын көкүрөгүндө уюганда, ошол адам өзүнүн касиетин тааныды жана касиети менен иштеп баштады деп тыянак чыгарсак болот. Мына ушул гана жетиштүү адамга. Анан ошондо ошонун деңгээлинен калган жагы улана берет. Мен билгенде, мисалы үчүн касиеттүү адамдарда өтө көп айтылып жүргөн окуялар бар. Мисалы үчүн кайсы бир киши, мисалы үчүн биздин айылдан, Жанаш айылда калпачылык кылып жүрүп, анан ошонун классташтары, теңтуштары ага мындай шакаба кылабыз деп, анан максымга бозо куя коюп, арак куя коюп, анан ошондон ал киши жиндеп кеткен учуру болгон да. Анан ушундай нары барып бери келип, анан кийин ошонун касиеттеринин бир бөлүгү качып кеттир деген, анан ушундай мүмкүнчүлүктөрү азайыптыр деген ушундай эл арасында сөздөр болгон мен жаш кезимдечи. Анан ошону мисалы үчүн мен талдап көрсөм, бул эмне деген нерсе? Бул адамдын өзөгүндөгү, кыргыздын түшүнүгүндөгү эң негизги түшүнүк ушунда да. Кыргыз касиетти кайсы бир сырттан келген күч катары карабайт. Бул адамдын өзүндөгү эле орнотулган, адамдын өзөгүнө үлөштүрүлгөн, жалгаштырылган өзгөчө күч катары карайбыз. Бул биз өзүбүз менен жашайт. Биз менен кошо өлөт, кошо кетет. Болгону кандайдыр бир тескери иштерге аралашып калганда касиет таарынат. Касиеттин энергиясы качат да ошондой учурда. Ал деген нерсе, мисалы үчүн, ошол адамдан толук качып кетти дегенди билдирбейт. Болгону эле кайсы бир учурларга касиет адамды кандайдыр бир деңгээлде тарбиялайт, даярдайт жашоогочу, үйрөтөт. Керек болсо окуучу кылып отургузуп алып, кадимкидей окуткан учурлар да болот. Мисалы үчүн, жана манасчылык өнөрдө карасаңар, жана Үмөт деген жаш бала айтып атат: Саякбай ата келип, анан кийин мага минтип айтты деди, тигинтип айтты, мен Саякбай атадай болуп атпаймынбы депчи. Мына ушул устатчылык, Саякбай атанын манасчылык касиети келип, Үмөт балабызга устат катары үйрөтүп атат. Бул кыргыз үчүн жөнөкөй эле табигый көрүнүш. Бул касиет кармаган кишилердин ар биринде болуп өткөн окуялардын бири да. Бул жашоодо, мисалы үчүн, көрүп турган жашообузда күнүмдүк турмушта болушу мүмкүн. Бирөөлөр аркылуу, устат аркылуу келет. Кайып дүйнөдө болушу мүмкүн. Түш аркылуу болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, мен көп эле кишилерди билем, түшүндө кадимкидей ошол касиеттер келип, окутуп, кандай жолго жүрүш керек экендигин тарбиялап кеткен учурлары. Мына ошол жанагы түшүнүктү туура жолдо колдонуу жол менен, туура жолдо туура мамиле кылуу менен касиетти биз кармайбыз. Ошол туура эмес жолго түшүп кеткенде, мисалы үчүн, көп учурда бул жанагы
арам оокат ичип алганда, арам тамак ичип алганда дейт, арам иштерге аралашып кеткенде касиет таарынат. Ошондо касиет кандайдыр бир атайын эсине келтириш үчүн жаман окуяларга, кырсыктарга, оору сыркоолорго кириптер кылат адамды. Бул ошол биздеги жашообузда кезиккен жанагы айыкпас оорулардын көпчүлүгү, мен 100% деп айта албайм, бирок өтө көпчүлүк бөлүгү бул ошол касиет таарыткандан келип чыгат. Касиет таарынганына байланыштуу ал кайсы бир энергияларды, адамдын денесиндеги энергияларды тыя баштайт, бууй баштайт. Ошондон адамда ар түрдүү оору сыркоолор келип чыгат. Жашоосунда кырсыктар келип чыгат. Жанагындай жаман окуяларды белги бере турган окуяларды кириптер кылган нерселер келип чыгат. Адамдын жашоосу өзү жөнөкөй эле. Жараткан Кудай адамга тагдырына кайсы бир жашоону жашап өткөнгө тагдыр кылып жазып койгон. Ошол тагдырында адам үчүн негизинен жалаң жакшылык нерселер жаралган. Бирок ошол жакшылык нерселер биз билген, адамдык көз караш менен билген жакшы деген нерселер аркылуу эмес, жалпы дүйнөлүк энергиянын, дүйнөлүк агымдын көз карашынан алып карагандагы жакшылыктар болуп атат да. Мисалы үчүн дүйнөлүк агымдын көз карашынан алып караганда биз 1 километр жерге бир чака сууду көтөрүп барып, биздин туугандарыбызды ыраазы кылышыбыз керек болсо, ошого чекетерибизди сарптап, ошону көтөрүп барышыбыз керек. Ошондо ошол тууганыбыз бизге ыраазы болуп, сууап келип бергенине ыраазы болуп батасын берсе, бул дүйнөлүк агым үчүн өтө чоң жетишпей жаткан дүйнөлүк агымдагы нур болушу мүмкүн, энергия болушу мүмкүн. Биз ошону бир чака сууну алып барып берүү менен кемтикти толтурабыз. Ошону мисалы үчүн биз жалкоолугубуз кармаса аткаргыбыз келбейт да. Ошону аткарбай койгонубузда, тагдырыбызда ошону аткартыш үчүн башка бир түйшүккө кептелебиз да. Андан кыйыныраак түйшүккө кептелебиз. Бирөөдөн келтек жейбиз, бирөөдөн жем угабыз дегендейчи, же ооруйбуз. Өзү ооруу бул экинчи баскычтагы, менин түшүнүгүмдө экинчи баскычтагы белги. Биринчи баскычтагы белги бул жөнөкөй эле келет адамдын өзүндө. Жакын туугандар, дос жарандардан, күнүмдүк мындай алыш-бериш кылып жүргөндөрдөн эле мындай эскертүү түрүндө келет. Кээде биз мисалы үчүн улуу кишилер, эй бала, сен жөн жүрбөйсүңбү деген нерсе, бул ошол эскертүүнүн түрү да. Биз аны мисалы үчүн ушинтип эле айтып берет, ушинтип эле мени жемелей берет деп кабыл алсак, каршылаштык пайда болот. Биз ошол биринчи деңгээлдеги келген энергияны туура эмес кабыл алганыбыз үчүн, туура эмес мамиле кылганыбыз үчүн экинчи деңгээлдеги мамилеге туш келебиз, баскычка туш келебиз да. Ал жанагындай каргаша кырсыктын түрү, жеңил түрдө. Мисалы үчүн буттан чалып жыгылышы мүмкүн. Мен билем, мисалы үчүн биздин бир тууганыбыз өзүнүн эле жакын тууганына бир аз туура эмес мамиле кылып, ошонун атасынын үнүндө кооздоп, жанагы азыр куудулар пранк кылышып атпайбы? Ошондой кылып, эй баланча, минтпейсиңби деп айтам деп, турган жеринен чалынып жыгылып, колу сынган да. Бул деген эмне дегенди билдирип атат. Сен ага теңелбе, сенин энергияң деңгээли ага жете элек. Сен ага шакаба кылгыдай сен кимсиң дегендей белги болуп атат да. А эмне үчүн ошол белги болуп атат? Себеби дегенде ал ошол бала өзүнүн аткара турган жөнөкөй эле турмуштагы эле бир кичинекей эле бир жерден бир алып кое турган нерсени албай койгон үчүн болуп атат да, мисалы үчүнчү. Бул жашообуздагы алыш бериш бүт туруш турпаты менен бул тагдыры жолунда байланышып коюлган да. Дүйнөлүк энергиянын агымында бул байланышып коюлган. Мына ошону кыргыз түшүнүгүндө тагдыр деп түшүнөт. Биз ошол тагдырыбызды туура басып өтүшүбүз үчүн ушул касиеттер берилген. Адамда түрдүү касиеттер болот. Кичинекей, чоң, жанагындай милдетине жараша. Кээ бир кишилерге өтө чоң милдеттер берилет. Мындай эл үчүн, мисалы үчүн баатырлык көргөзө турган, душмандарды токтото тургандай милдеттер берилет. Кээ бирлер үчүн майдараак милдеттер берилет. Ошолордун баарысы тең дүйнөлүк
энергиянын агымында майда же чоң деп бөлүнбөйт. Алардын баары бирдей. Аны ошону майда чоң кылып алган бул адамзаттын кабыл алуусу да, адамзаттын жанагы акылы. Биз акылыбызда муну чоң, муну кичине, бул туура эмес деп алганбыз да. А чын-чынына келгенде бул касиеттин өзөгүндө биздин касиеттерибиз ар бир адамга дүйнөдөгү 7 миллиард эл болсо ошол 7 миллиард элге адамга берилбеген өзгөчө бир касиетти, кутту тааныш үчүн берилген болчу. Ошол кут өзгөчө кут, куттардын ичинен дагы өзгөчөсү. Биздеги турпатыбыздагы, жаныбыздагы, денебиздеги, тегеректеги, дүйнөлүк агымдагы энергиялардын баарын бир максатта, бир милдетти аткарыш үчүн уюштуруп, иштетип кете ала турган энергия бул кут. Бул ошол үчүн орусчасында благодать деп аталат. Мен атайын ушуну көрсөтүп атам, себебинде орус тили азыр көбүрөөк ролду ойноп атат бул маалымат талааларында. Ошол Кудайдан берилген кутту, благодатьты адамдын өзөгүнө орнотуп, ошону биз иштетишибиз үчүн касиеттер бизге берилген. Ошону иштетип үйрөнгөндө биздин кутубуз иштей баштайт. Ал эми адамдын куту иштегенде адам ар бир көз ирмемде кандай шарт болбосун, кандай абал болбосун туура мамиле кылып баштайт. Кимге болбосун туура мамиле кылып баштайт. Элге белгилүү Сарынжы Бөкөй деген күй бар, дастан бар. Сарынжы Бөкөй эми баш аягын айтып отурса, бул Сарынжы Бөкөйдөгү энергиялардын баарын чечмелеп отурса, кыргыздын азыркы биздин учурдагы көйгөйлөрүбүздүн баары ошол жерде чечилип берилген да. Коррупция дагы, жанагы мамиле жолу дагы, тууган уруктун ортосундагы мамилелердин туура эмес болуп кеткени дагы, бийликтин орду, байлыктын орду баарысы тең ошол жерде берилген да. Ошол кандай жол менен туура чечилгенде адамзат бактылуу болот деген суроого Сарынжы Бөкөй дастаны жооп берет. Андан тышкары адамдын көңүлү, адамдын ички дүйнөсү, жан дүйнөсү кантип рахат алат деген суроого дагы туюмдун деңгээлинде Сарынжы Бөкөй деген күй жооп берет. Карасаңар, Сарынжы Бөкөй күйсү кандай шаңдуу күй. Ушундай бир кыргыздын дүйнөсүн дүңгүрөтүп бүт ааламга алып бараткан, өйдөгө өбөк болуп жөлөп бараткан, ылдыйдан сууруп тартып чыгарып бараткандай туюмду калтырган күй да бул. Мына ошону Сарынжы Бөкөй берип турат. Сарынжы Бөкөйдө Жамгырчы атасы бул бүт кыргызга, 7 хандыкка каан болуп бийлик жүргүзгөн киши. Өлөрүндө 5-6 жашар баласы Сарынжыге керез калтырган жери бар. Ошондо Сарынжыге атасы мындай керез калтырат. Мен өлгөндөн кийин Карача хандын кызы Берметке сени алдын ала бел куда болуп койгом. Ошону калыңын төлөп койгом. Ошол аялыңы алып келип жаша дейт. Ошол үчүн бул жашоо. Өз алдыңча жашоого кирип атасың. Ошого 5 жолдош ал дейт. Биринчи жолдошуң өзүңө адамдын жашоосунда жалгыз гана дос боло турган жолдош болот. Ошол жолдошуң ал дейт. Экинчи жолдошуңу өзүңүн тамырыңан ал дейт. Бул ата тегиңен ал дейт. Үчүнчү жолдошуңу өзүңүн тага журтуңан ал дейт. Эне журтуңан. Төртүнчү жолдошуңу бөлөлөрүңөн бирди ал дейт. Бешинчиси жээндериңен бирди ал дейт. Эми ушул 5 жолдош энергиянын деңгээлинде кандай чечишмеленет? Биринчи жолдошубуз бизди өзүбүздү жашообузда түшүнгөн, өзүбүздүн ордубузду билген, жана кандай абал болбосун бизди эч убакта сатпаган биздин жолдошубуз бул биздин жан дүйнөбүз. Жан дүйнөңү жашооңду жолдош кылып ал дейт, дос кылып ал дейт. Жан дүйнөң менен жаша дейт. Адам жан дүйнөсү менен жашаса, жаңылбайт. Экинчи жолдошуң ата тамырыңан ал дегени, ата тегиңен келаткан касиеттерин кабыл ал дейт. Биз өзүбүздүн жөндөмдөрүбүздү, шыктарыбызды, таланттарыбыздын баарын талдап көрсөңөр, ар бир киши талдаш керек. Биз ошондо атабыздын жөндөмүнөн, чоң аталарыбыздын жөндөмүнөн, шыктарынан биз тааный баштайбыз.
биздин ата тегибизден кандай шык жөндөмдөр келатат экен деген суроого жооп бере алабыз да. Ошолордун ичинен кандай шык, кандай жөндөмдөрдү биз чанып атабыз деген да суроого жооп беребиз. Ошол чанып аткан касиеттерибизди биз кабыл алышыбыз керек. Касиет эч убакта жаман болбойт. Касиет болгону жаман жолго колдонуп кетиши мүмкүн. Жаман туура эмес түшүнүк менен, туура эмес тыянак чыгарылгандыгы үчүн туура эмес жолдо жүргөн болушу мүмкүн да. Ошондон улам кээ бир касиеттерди бул турмушта туура эмес деп колдонуп жүрөт да. Мисалы үчүн бир эле касиетти алып карап көрөлү, ак көңүлдүк. Ак көңүлдүн аты арыбайт, аты арыса өз жарыбайт дейт кыргызча. Эмне үчүн? Ак көңүл болгон адам элдин баарысына жагат. Бирок эмне үчүн ак көңүл адам жарыбайт? Себеби дегенде ак көңүл адам өзүнүн кызыкчылыгынан башка элдердин, коомчулуктун кызыкчылыгын жогору коюп алат да. Тең салмак жоголуп атат. Болгон эле ушунда проблема. Сенин жеке кызыкчылыгың менен коомдук кызыкчылыкты тең салмакта кармасаң эле ак көңүлдүк аябай сага көп пайдап келет. Ошону түшүнүш керек, ошону колдоно билиш керек. Ошондо ак көңүлдүк ордуна келет да. Ошол үчүн бул касиет таанууда биз түп аталарыбыз ушундай бапестеп, түбөн элибизден бери бапестеп келаткан касиеттер бар. Ошол ата тегибизден келаткан касиеттерибиздин баарысын биз кабыл алышыбыз керек. Ошондо биздеги адам катары касиет турумубузда, энергиябыздагы жетпеген энергиянын баарысы кайрадан толот ордубузга. Издеп жүрүп таба албай жүргөн энергиялардын, шыктардын жөндөмдөрүнүн баарысы ордуна келет. Ал үчүн биз жөн эле кабыл алышыбыз керек. Ички туюмубуздан, көкүрөк туюмдан. Үчүнчү жолдошум бул эне тегибизден келаткан жолдош. Тага журтубуз, таяталарыбыз, таянелерибиз, энелерибиз ак сүтү менен бизге бапестеп чогултуп келаткан касиеттер. Көп учурда силер байкасаңар, өзү адамдын өзөгү тага журтунан түзүлөт. Ошого көңүл бурушубуз керек. Бүт жомоктордон карап көрсөңөр, эгер биздин балдарыбыз баатыр болсун десе, ошол баатыр баланы төрөп бере ала турган аялдарды издешкен илгеркилер. Ошондой өзгөчө касиеттүү аялдар гана баатырларды төлөп бере алат. Ошолордун каруу күчү мол болот. Эл үчүн баатырлык кылып кызмат өткөрө ала турган кишилер төрөлөт. Бул аял аркылуу келет. Адамдын өзөгү, мына биздин өзөгүбүз бул ушу кара куштан баштап омурткалар аркылуу белибизге өткөн өзөк, адамдын өзөгү ушул. Адамдын турпатын кармап турган өзөгү ушул. Биздин өзөгүбүз бекем болсун десек, биз тага журтубузду, таята тайнелерибизди, энелерибиздин баарысын кабыл алып чыгышыбыз керек. Мына ошолордун баарысындагы топтолгон касиеттин баарысын биз чогултушубуз керек. Ошондо гана биздеги өзөгүбүздөгү энергия иштей баштайт. Ансыз энергия иштебейт. Мен көрүп атам жанагы дүйнөлүк жанагындай соревнованиялерде, чемпионаттарда биздин кыргыздын кыздары, жигиттери аябай жакшы баратып анан бир жерге келгенде жетпей калып атат да. Ошонун өзөгү эмнеде? Ошонун өзөгү ошо эненин өзөгүндө. Демек ошол жигиттер, кыздар көңүл буруш керек. Өзлөрүнүн келаткан энелерине, эне тарабынан, тага тарабынан кабыл албай келаткан эмнелер бар. Ошолорду туура түшүнүп, туура тыянак чыгарып, кабыл алып, өзөгүнө орнотуш керек. Ошондо кыргызга эч ким теңеле албайт. Андан кийинки төртүнчү жолдош бул бөлө тараптан келет. Бөлөң кабыл ал дейт. Бөлө деген эмне? Мен ошону энергиянын деңгээлинде биздеги өлтүрө турган, бизди жаман нерсеге кириптире кыла турган, жаман сапаттарды өлтүрүп жаша, бөлүп жаша деп түшүндүрүп атам да. Ошол өзүбүздөгү жаман сапаттарыбызды, жалкоолугубузду, бирөөлөрдүн артынан сүйлөй коймойбузду, ушак айтып жүрмөйбүздү, кээде мактанып жүрмөй, ошо сапаттарыбызды биз тыйып, ошолорду өлтүрүп жашашыбыз керек. Бул биздин төртүнчү жолдошубуз, досубуз жашообузда. Бешинчи досубуз жээнден ал дейт. Эми жээн деген сөздү карап көрсөңөр, же эн деп атат. Эниңи же деп атат.
келип жаткан энди белгилердин баарысын жеп түшүнүп ошого туура мамиле кылып жаша деп атат. Көчөдөн баратканда мисалы үчүн бирөө жок жерден эле түртүп кетти. Эми жаштарда кандай болот? Дароо эле, сен кимсиң тигиде мушташып кетет да. Эми көңүл буругулачы, ал киши эмнеге түртүп кетти? Эмнеге түртүп кетти? Башкача мисал, ушун эле мисал. Көчөдө баратсаңар, үстүңөрдөн учуп бараткан чымчык чычып кетти дейли. Эмне кыласыз аны? Кейизиңер же сөгүнөзүңөр ушмойдон калып калды. Чындыгында эмнеге ошол миңдеген кишилердин ичинен келип туруп эмне силерге гана белги берип атат? Белги катары карап көрбөйлүбү ошону? Белги катары кабыл алып көрбөйлүбү ошону? Куштун берген белгисин куш бул аябай жакшы кабар дегенди билдирет. Туурабы? Куш кабар дейт кыргыздарчы. Демек мага бир жакшы кабар келатат. Эми эмне деген кабар экен? Ошого бир мен сүйүнөйүнчү, ушул жакшы экен, ушул кушка мен ыраазычылык билдирейинчи десек, ошол куш кабар келип туруп, энергиясы биздин өзөгүбүзгө орноп калды да. Анан чындап эле жакшы кабарды биз өзүбүз чакырып алабыз. Эгерде кушка ошо таш бараңга алып туруп аны кубалай турган болсок, кабар кетип калды. Келаткан жакшы энергияны биз качырып үрдүк, туура эмес мамиле кылдык. Мына ушул 5 досту карманып, 5 доско туура мамиле кылып жашаган киши касиеттерин карманат. Сөзсүз түрдө кутун тааныйт, жашоодогу өз ордун табат, милдетин аткарат дагы. Жараткан Кудай Таала тарабынан берилген милдетин аткаруу менен Кудайдын кереметине ээлик кылат. Жанагы биз издеген керемет, жашоо, чууда мына ошол жерде турат. Биз өзүбүздүн кутубузду таанып, карманып, иштеп, ошол милдетибизди аткарганда адам сөзсүз түрдө кереметке жолугат. Ушундай керемет болот, адам башкача жашоого өтөт. Ошол күндөн баштап ал адамдын жашоосу жомоктогудай өзгөчө жашоо болот. Мына ошол жашооду биздин аталарыбыз, энелерибиз жашаган. Мына ошол жашооду биздин манас атабыз кыргыз дүйнөсү деп түзүп кеткен. Мына ошол жашоо бизди күтүп турат. Ушул эле жашооду, ушул эле жарык дүйнөдө. Ошол жашоого кире албай, ошол жашоого кадам таштап, ошол жашоого биз баса албаганыбыз үчүн биздеги жашообуздагы бүт проблемалар, мына революциялар, жаман жакшы нерселердин баарысы болуп атат да. Эгер биз ошол ар бир кыргыз баласы өзүнүн касиеттерин кабыл алып, өзүнүн кутун таанып, кут жолуна түшкөндө, кыргыз баласы дүйнөдөгү өзүнүн үлгү болуп жашай турган энергия жолуна түшөт. Ошондо бүт дүйнө жүзү, бүт дүйнө эли, адамзаттын баарысы кыргызга карап түзөлөт, кыргызга карап үлгү алат. Мына ошол кыргыз элинин негизги милдет, вазипасы бул жашоодо. Кыргыз элибиздеги кыйынчылыктардын болуп аткан себеби ушунда. Кыргыз эли бүт дүйнө элдерине үлгү болуучу милдет вазипасын аткара албай жатканыбыздан болуп атат. Демек тиленели, демек бүгүндөн баштап аракет кылайлы. Мен ушуну жарыялаган үчүн келип отурам. Биз ушул жолго түшүп, кыргыздын кыргыз жолуна түшүп, кыргызча жашап, кыргызча өмүр сүрөйлү. Башкалар үчүн үлгү болуп жашайлы деп мен элиме чакырып кетмекчимин. Рахмат.